Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Taala'nын жардамы менен Ибн Кайим рахимахуллахның китебинин Дарт Дава, оору жана шифа деген китебиндебиз. Бул бөлүмдө Ибн Кайим рахимахуллах тагдыр маселесиндеги адамдын башына тагдырында жазылган кыйынчылыктар, балелер, ар кандай оорчулуктар жана башына жазылган бакыттар, сүйүнүчтөр, кубанычтар, жакшы натыйжалар, керек болсо акыретке барганда бейишке кирген адамдардын абалы, тозокко кирген адамдардын абалы, мына ошондой натыйжага, ошондой акыбетке дуушар болушуна алып барган себептер эмнеден келип чыккандыгын, мына ушул адамдын өзүнүн жасаган себеби, адамдын амалы, мына ушул нерселерди баяндайт. Себеби мурункуларда айтпады, дуа кылганда адамдар чаташты да. Эгерде тагдыр жазылган болсо, дуанын эмне кереги бар десе, болсо дуа деген бул жөн эле аламат. Бирөөлөр дуа кылбай эле койгула, дуа кылганда эмне пайда? Тагдырыңа жазылган нерсе, бешенеңе жазылган нерсе сенин кайып өтүп кетпейт, башыңа баары келет деп ошо чаташкан адамдардын түрлүү түркүндөрүн эскерип келип, анан бул жерде башыңа бале келсе дагы, ошол балени сен өзүң тандайсың. Башыңа бакыт келсе дагы, ошол бакытты сен өзүң тандайсың. Ошол натыйжа сенин колуңан жасаган. Өзүңдүн амалыңа жараша, мээнетиңе жараша, жалкоолугуңа жараша, кайдыгейлигиңе жараша, амалыңа жараша абал түзүлөт деген абалды сүрөттөп буда баяндайт. Себеби канча деген адамдар чаташып, тагдырына таарынып, керек болсо Аллахка таарынып, дагы бир тууганына таарынып, же дагы бирөөгө шылтоолоп, мына ошентип чаташып, жашоодо өзүн өзү таштап салып, айрымдары мына ушинтип түрлүү түркүн ооруларга чалдыгып, ошонун артынан улантып жүргендер бар, Кудай сактасын. Мына ушул маселени биз жакшы түшүнүп алган болсок, алхамдулилля, адамдар депрессия, стресстерден улак болуп, өзүн өзү колго алып, Аллах Тааламга таянып, чынчылдык менен мамиле кылып, себептерди, жакшылыктарды адам аткарып баштайт. Сөзүндө айтат, улук Аллах Таалам ушундай кылып иреттеп, тартиптеп койгон. Бул дүйнөдөгү жана акыреттеги келе турган жакшылыктардын баардыгын иреттеп, тартиптеген. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы келе турган жакшылыктар дагы, жамандыктардын болушун амалдарга иреттеген. Эч убакта адамдын башына бир жамандык келбейт. Аллах Таалам жөн эле бир зулумдук кылып койбойт. Адамдын өзүнүн колунан жасалган, өзүнүн натыйжасынан, амалынан келип чыгат башына бале. Бейишке түшсө дагы ошол амалы менен кирет. Тозокко түшсө дагы ошол амалы менен кирет. Ошол амалдардын себептерин адам каяктан өзү алып келет экен. Мына ошол амалына жараша абал. Ошол себептерди алып келет, ошол себептер менен бейишке кирет. Ошол себептерди жасайт, ошонун артынан барып балеге чалдыгып, Кудай сактасын, тозокко түшөт. Эми буга киришерде бир-эки абалды айтып коелу, да картина жакшы ачыкталат. Сахабалар пайгамбар алейхиссалату вассаламдан күндөрдүн биринде сурашты. О Аллахтын элчиси, биз дарыларды ичип атабыз, дем салып атабыз рукуя кылып. Эгер башыбызга тагдыр жазылган болсо, ушул ичип аткан дарыларыбыз, салып аткан демдерибиз Курандагы кантип тагдырды кайтарат деди да. Кантип тагдырды түртөт деди. Ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам жооп берди. Ошол ичип аткан дарыңар, салып аткан демиңер өзү тагдыр деген. Көрдүңүздөрбү, адамдын тагдырды дагы Алла Таалам адамга ыктыяр берген, тандоону берген. Бактылуу болом десе да адам ошону тандайт. Бактысыз болом десе да ошону тандайт. Бузулам десе да адам өзү тандайт ошону. Оңолом десе дагы адам ошону тандайт. Ошондой эле күндөрдүн биринде жаңылбасам, Умар ибн Хаттаб ошол Шам өлкөсүнө кирип баратканда, Убайдулла ибн Жаррах сахаба экөө, анан аскерлери бар, жамааты менен ошол кезде чума оору таркап, эмне болгон, Шамдын ушу булар кире турган жерде угуп калышат. Чума оору, азыркы коронавирус деп коебу, ошондой бул адамдар өлүп кала турган оору болгон да. Анан Умар ибн Хаттаб кирбейбиз деген бул айылга. Ооруга чалдыгып өлүп калабыз дегендей да айтты да. Анан Убайдулла ибн Жаррах сахаба таң калып, о момундардын падышасы, сиз эмне тагдырдан качасызбы деди да. Анан эмне деди Умар ибн Хаттаб, биз тагдырдан тагдырга качабыз деген да. Анан мисалдап ачыктап берген. Эгерде сен бир жерге төөгүңдү жайсаң, малыңды жайсаң, анан чыктың, бул жагы, оң жагын карасаң, бүт кагыраган таш да. Анан бул жагы карасаң, жап-жашыл чөп. Малыңды каяка жаясың? Адам сразу тандайт. Не жап-жашыл чөп жака оттотоюн деп.
ошол жака жаяйын дейт да. Мына ошондой эле адам бир нерсени алдын алса дагы ошол тагдыр менен алдын алат. Өзүн таштап салса дагы ошо тагдыр менен. Болгону Алла Таала билген ал нерсени сен ушундай кылып тандарыңды. Мына ошон үчүн адам тагдырга таянып алып, же болбосо тагдырга таарынып, же болбосо тагдырга шылтап коюп, өзүнүн жалкоолугун, кайдыгерлигин, боштугун, жашоодо болгон ар кандай кемчиликтерин бүттүгүн тагдырга шылтап койбош керек. Жөнөкөй мисал, сизге айтса, 100 000 сом айлык, бирөө 1 эле саат иштейсиң. Экинчиси 24 саат иштейсиңсе, эми тагдыр экен кой мен 24 саатты тандайынчы деп айтайчы. 24 саатты 12 саат деп коелу. Бирөө айтса, жумуш айлыгы бирдей эле, бирок бирөө үйүң жанында. Бирөө болсо, эртемен барасың, жеткенче 3 саат десе. Кой ушул тагдыр экен, мен ошо орун тандайын дейт. Адам баледей тандайт. Бүт жашоодо кийимди тандайт, тамакты тандайт, жашоодун комфорту тандайт, врачтарды тандайт, тягына бүттүн адам сезип турат. Анан кантип келечегине, өзүнүн бактысына, тоопүнөдө, арам адалда, жакшылык жамандыкта, ак менен караны, бактында кайдыгер болуп, жана шайтандын кылыгы, мушриктердин кылыгы болгон тагдырларына шылтап коюу. Эми Кудай ушуну жазыптыр бешенеме. Эмне кылам эми? Намаз окуп албай атам, себеби дегенде жүрөгүмө, көкүрөгүмө жазбаптыр деп коет. Бул шайтандын кылыгы. Анан Ибн Кайым рахимахулла ачыкталыш үчүн бул жерге ошо Курандан бир нече аяттарды мисалдап берет. Ошол буга чейинки Аллахтын карына түшүп, жер бетинде ар кандай алардын баштарына бале түшүп, кырсык түшүп, тарыхта болгон окуяларды, Куранда келген аяттарды мисалдайт. Эмне болду? Булардын жакшылыкка жетишине дагы өздөрүнүн амалдары себеп болду. Булардын жамандыкка душар болушу дагы ошо амалдарынын себеп болду. Булар ыйман келтирип, Аллахтын буйругун аткарып, пайгамбарды ээрчиде эле мына мондай ийгиликке жетти. Мына булар пайгамбарга каршы чыгып, Аллахтан тоң моюндук кылып, ашибеде эле мондай балелерге кептелди. Ушунун баары чакырык Ибн Кайым неге мисалдап атат? Тагдырыңда жазылган нерседе адамга тандоо бар. Адамдын амалына жараша, себептерди алып келгениңе жараша, себептерди жаса. Тагдырга таянып отуруп алба, Аллахка шылтаба, тагдырыңа шылтаба, бирөөгө шылтаба, өзүңдү өзүң колго ал, аракетиңди жаса. Бактылуу болом десең дагы, мына сенде мүмкүнчүлүк бар деген нерселерди мисалдап берет. Ошон үчүн бул дүйнөдөгү жакшылыктардын баардыгы мына ушул адамдын өзүнүн амалына, себептерди жасаганына байланыштуу дейт. Аллах Таалам бир нерселерди болсо, ошону себептерге байлап койгон. Болбосо дагы аны дагы себептерге байлап. Мына ошондой эле бейишке кирүүнү эмнеге байлады? Солих амалдарга, сооп иштерге байлады. Ошондой эле тозокко кирүүнү эмнеге байлады? Тозокко кирүүнү күнөө иштерди жасоого байлады. Ушулардын баары бирөөнүн себептери бар. Эмне себеп? Себептерди адам алып келет, ошону жасайт. Анан эмнеге ошо душар болот. Жакшылыкка жетүүгө дагы, жамандыкка түшүп калууда дагы. Аллах Таалам тагдырга жөн эле себепсиз эле нерсени жазып койбойт. Бул бактысыз болот депчи. Жөн эле бактысыз болот. Андай болбойт. Бул бактылуу болот, жөн эле бактылуу болот, жок андай эмес. Ошол бактылуулуктун себептерин адам алып келет. Ошол бактысыздын себептерин адам алып келет. Мына ошон үчүн бактысыз болот. Кор болот, себеби кор болуучу кадамдарды адам алып келет. Ошол себептерди адам жасайт. Анан мисалдарды айтып атат. Качан алар тыйылган нерседен чектен чыгып кайра эле кутурушты эле дейт. Эмне деди эле яхуттарга Алла Таалам айтты, суббота күнү балык улубагыла деди. Анан алар Аллах Тааламды алдагансып, шылдыңдагансып, эмне кылды? Жума күнү тордо таштап, воскресенье күнү алып алды. Ошондо аларды Аллах Таалам эмне кылды? Маймыл кылып койду. Кээ бирлеринин беттерин Аллах сактасын адам кейип эмес, бетин сыдырып туруп, маймыл бет кылып койгондо. Эртемен турганда эле беттери өзгөрүп кеткен. Эми ушуга эмне себеп болду? Ушундай кейипке, мындай кейипке кептелишине, душар болушуна алардын өздөрүнүн кылыгы, амалы, көкбеттиги, өжөлүгү, ошол акыйкатты билип туруп, ошо каршы жасагандыгы, күнөөлөрү себеп болду, капырчылыгы себеп болду. Маймулга, чочкого кебетелери алмашып кетишине. Аллах Таалам менен ойногондугу, шылдыңдагандыгы, кармоо десе, жаш баланы алдагансып кайра торду чыштап коюп кайра кечиндер алып кеткен. Дагы бир аятта фаламма асафуна интaqamna minhum дейт. Алар биздин каарыбызга тийгенде, ачуубузга тийгенде биз алардан өч алдык дейт. Жөн эле Алла Таалам өч ала береби? Неге? Фажа'ала саба фил интиqam ва qadabulloh алейхим.
Эмнеге Алла Таала алардан өч алды? Себеп алар Аллахтын карына тийди, ачуусуна тийди. Капырчылыгы менен. Көрдүңүздөр, жөн эле эч кандай бале түшпөйт. Жөн эле Алла Таала ачуусу келбейт. Жөн эле адам тозокко кирип кетпейт. Жөн эле адам башына бале түшүп калбайт. Вассариқу вассариқату факту айдияхум. Уурдаган эркекти да, уурдаган аялды да колун кескиле дейт. Жөн эле кесе береби? Уурдаган үчүн. Уурдады, өздөрү шалакылык кылды, колунан айрылды. Колунан айрыла турган себептер жасашты. Ана бир аятта келет, мусулман эркектер, мусулман аялдар, намаз окугандар, орозо туткандар, ушундай деп Аллах Таалам көп жакшы сыпаттарды эскерип келет. Ваддакиринуллах кафиро, алар Аллах Тааламды көп эстешет. Эмнеге? Анан аягында алып келет. Аддаллаху лахум магфиратан ва ажран азим. Аларга улуу сооптор даярдап койду. Аллах Таалам кечиримди даярдады, бейишти даярдады деп. Эмнеге? Фадалла аля анна лашия лаха асбаб ва саваб лаху асбаб. Мына бул аяттындагы далат көргөзүп турат. Ошондой нерселерге жетишине дагы себептер жасады. Соопторго дагы себептер жасады. Мына ошондой нерсеге себепсиз жете албайт. Аллахты истегендигинен, буйруктарды аткаргандыгынан, Аллах Тааламга тыйылы деген нерсенин тыйылгандыгынан, орозо туткандыгынан, намаз окугандыгынан жакшылыкка жетип барып, Аллах Таалам ушундай себептер жасады. Мына ушундай ийгиликке жетти деп баяндап атат. Бул нерселерди биз мисалдаганыбыздан себеп эмне деп атат? Дуа маселесиндеги чаташкан адамдар, дуаны таштап койгондор, себепти таштап койгондор, амалды таштап койгондор. Ошондорго автору эмне Курандан далилдер келтирип атат. Силердин бул оюңар, түшүнүңөр туура эмес, жалган, мына монча миңдеген аяттарды кайка алып барасыңар деп. Ибн Кайым рахимахуллах сөзүндө айтат, миңдеген аяттарды келтире алам деген. Себептерди жасоого, амалга байлангандыгы экен. Адамдын бактысы менен бактсыздыгы, жакшылыгы менен жамандыгы. Кейде шарт кылып туруп берет. Адамга бир жазаны эмне кылат? Шарт кылып берет. Мисалы, интаттакуллах яжаллакум фурканом ва юкаффир анкум сайатикум ва ягфир лакум. Эгерде силер деп шарт коюп атат. Аллахтан корксоңор, таква болсоңор, анда Аллах Таалам силерге ушундай таква болгондуңар үчүн, жакшылыкта жүргөн үчүн силерге Аллах Таалам акыйкат менен жалганды айырмалай тургандай мүмкүнчүлүк берет. Адамга парасат берет, ушундай курч акылды берет. Көрүп туруп айырмалап калат. Бирок ошондой парасатка, ошондой көрөгөчтүккө эмне натыйжасында жетти? Жөн элеби? Жок, шарт менен. Таква болсоңор. Таква болсоңор, ошондо силерге ушундай акылды, курч акылды, түшүнүктүү берет. Жана ошондой эле күнөөңөрдү кечирет, жана ошондой эле бейишке киргизет деп. Шарт не? Шарт таква болушуңар үчүн. Көрдүңүздөр, баягы эле таянып келип, себептер жаса, амалдарды кыл деген сөз. Эгерде алар тобо кылышса, намаз окушса, зекетин беришсе, не шарт кылды? Эгерде намаздары бар, зекеттери бар, жанагы капырчылыгын таштап, ширктерин таштап кирип келсе, булар силердин бир тууганыңар деди. Шарт эмне деди? Шарт тобо, намаз, зекет. Мына ушулар жасаса, алар силердин бир тууганыңар деди. Жана капырлар болуп жүргөн кезде иманга келет го. Иманга келип намазын окуп, зекетин берип, тобо кылып келгенде болду, алар жанагы капырчылыгы жоюлду. Уже бир тууганыңар болуп калды деди. Шарты тобо кылып, намаз окуп киришиңер. Бул да эмнеге натыйжасы? Ошол эле амалга себептерин жасады. Капырчылыктан жоюлушка. Мына ушундай аяттар көп. Ошон үчүн деген келет да. Мына себеп мына ушул үчүн болду, ушул үчүн деген. Мисалы, яддаббару аятихи ва ятазаккара улул албаб. Куран түштү эмнеге аяттарына адамдар акыл калчаш үчүн. Акыл ээлери эстеш үчүн. Бул дагы ошо адам себеп кылууга чакырат. Китабун анзалнаху илейка мубаракун. Бул берекелүү улуу китепти түшүрдүк. Эмне үчүн? Яддаббару аяти. Аяттарын акыл калчап ой жүгүртүш үчүн. Аллаху анзалал Кур'ан ли ажли ятадаббар. Аллах Таалам бул Куранды түшүрдү. Биз жөн эле жанагы тумарга окшоп илип коюп, же болбосо китепкана коюп, же өлгөндөргө окуп коюш эмес. Ушуну окуп түшүнүш үчүн, акыл калчаш үчүн, ошол менен жашаш үчүн. Же жөн эле жана жаттап коюш үчүн эмес, же жөн эле окуп коюш үчүн эмес, коозун менен. Булардын баардыгы эмне? Васаил. Максаты ушу Куранды түшүнүш үчүн ушуну жаттайт. Ошо амал кылайын деп көрүп окуйт. Акыл калчайын деп окуйт, көңүлү барат. Максаты Алла Тааланын түшүргөн эмне десе, өзү жооп берип атат. Адамдар түшүнүш үчүн, билиши үчүн түшүрдүм. Мунун баардыгы ошо себептерин жаса. Ушул үчүн түшкөн, ушул үчүн сен амал кыл деген сөз. Мына ошондой эле
мурунку коомдордогу дагы бир азапка түшкөн Бани Исраилдагы Алла таалам катуу азап берерин убада бергени Куранда келген. Алардын пайгамбарларды өлтүргөндүгү, Аллахка акарат сүйлөгөн сөздөрү баары жазылып калды. Акыйкат сүйлөгөн сөздөрү. Жана аларды азапка түшкүлө деп айтабыз. Ошол азап эмне себептен келди? Ошолордун өздөрүнүн колу менен жасаган себептен. Көрсүзбү? Себепти дагы ошондой чоң балеге, тозокко түбөлүк калып калууга дагы адамдын өзүнүн колу себеп, өзүнүн жасаганы себеп. Эми караңыздар. Жакшылык жолдорунда Аллах таалам бейишти момундарга калтырат, мурас кылып, түбөлүк ал жерде калышат. Карасаңыздар, аларды чакырып Алла таалам айтат: "Мына ушул бейишти силерге мурас болуп калат, түбөлүк жерде каласыңар." Анан бирок себебин айтат. Эмнеге? Бейиш силерге берилди, ушул жерде каласыңар, силердин амалыңар себеп болду. Мына ушул дүйнөдө тыйылып, жакшылыктарды аткарып, жамандыктардан тыйылып, амал кылдыңар эле, мына бейиш силерге мурас болуп калды. Анан каяктагы жанагылар эмне деп далил келтире алат? Тагдырга таяна алдым дегендер, Кудай мага хидаят жазбаптыр дегендер, Кудайга тарынгандар, Аллах тааламга шылтап койгондор, көкүрөгүмө жазбаптыр дегендерди, ар нерсенин өзүнүн убакыты болот, анан Кудай насип этсе ошондо болот деп, ушундай ар кандай форма менен сөзүнүн натыйжасы Аллах таалам менин көкүрөгүмө жакшылыкты жаза элек, ошон үчүн мен али кыла элекмин деген сөзгө алып барат. Ушулардын сөздөрү, шылтоолору жалган экендигин мына миңдеген аяттарды келтирип берем дейт Ибн Кайым. Жакшылыкка жетүүдөгү натыйжалары, себептерди адам өзүнө, жамандыкка жеткенге дагы душар болгон адам өзүнүн амалдары себеп болот. Ошондой эле биз кээ бир залымдардын артына залымдарды дос кылып коебуз. Бирөөнү алдадыңбы, сени дагы алдаган адам чыгат. Бирөөгө зулум кылдыңбы, сага да зулум кылган адам артыңан келет. Эмнеге андай кылып койдук дейт? Алар өздөрүнүн амалы менен ушуга жетти. Бирөө аферистти байкасаңыздар, анан алдап, аны да бирөө алдап кетет. Бирөөгө зулум кылды эле, ага да бир зулум кылуучу артынан келет. Бири-бирине коштоп, бири-биринин артынан улап коюшат Алла таалам. Эмнеге мындай кылып койду аларга Алла таалам? Өздөрүнүн кылган амалы үчүн. Аферист мен любойн уктатам деди эле, аны уктаткан адамдар артынан келет. Дагы бир аятты келтирди. Бул дагы Аллахтын каргышына тийген, ачуусуна тийген адамдар жер бетинде сандалып 40 жыл бою өз үйлөрүн таппай сандалып ушундай жер бетин кесип калган бир Аллахтын карына түшкөн топ жөөттөрдү Алла таалам сыпаттаган. Эмнеге мындай болуп калды десе, залика би аннахум кану якфуруна би адл. Себеби алар Аллахтын аяттарына капыр болчу эле дейт. Аллах таалам ошонун артынан аларга лаанатталды, каргышка түштү, Аллахтын ачуу түштү дейт. Иман келтирбегенден мына ушундай кылып кор кылып аларды жер бетинде жана көк мээ койдой болуп айланып жүргөн. Алыныр айтат, ошол топ адамдарды карасаң дейт, ушу айылдын четинде эле жүргөн да, 40 жыл бою үйлөрүн таппай жүргөн. Аллах сактасын, Аллах сактасын. Бул мына Куранда келген. 40 жыл бою элестетиңиз, үйүн таппай, айылын таппай, көк мээ койдой болуп, болбосо алар жөөттөрдүн мындай эң ардактуу адамдар болгон. Бирок элине кыянат кылып, билген илимini жашыргандыгынан, Муса пайгамбарга четке каккандыгынан, элине маалыматты кыянат кылгандыгынан, билгенине амал кылбагандыгынан, мына ошондой кылып Алла таалам аларды кор кылып салды. 40 жыл үйлөрүн, жерлерин таппай, көк мээ койлордой болуп айланып жүргөн бе жерлерде. Ушунун баары себеп не болду? Өзүндөрүнүн амалдары себеп болду. Мына ушунун баардыгы эмнеге автору мисалдап берип атат? Адамдын себептерди жасап кылышы бул шариатта орду чоң, баасы чоң. Мына ошон үчүн айтат, себептерди таштап коюу бул шариатты четке кагуу. Бул шариатты жарып кесүү, шариатка одоно мамиле кылуу. Мына ошондой эле себептердин өзүнө гана таянып алуу эмне болот? Ширк болот. Менден гана болот, мен кылбасам болбойт деп адам материалисттер бар, себепке таяна алат. Эми себеп кылса кээбилер болсо баянан ашат чабышат. Акчасына таянып алгандар, капиталына таянып алгандар, акылына таянып алган, күчүнө таянып алгандар. Жүрөгүбүз менен чынчыл Аллах тааламга ишенебиз. Ошол жака Аллах тааламга таянабыз, анан себептер жасайбыз. Күчүбүз жетишинче аракет кылып. Мына ошол жерде адам аша чаппаш керек. Кээбилер материалдык нерсеге таянат, бол жүрөгү бош. Таянуу жок, чынчылдыгы жок, Аллах тааламга ишеними жок. А кээбир Аллах тааламга ишенебиз деп туруп, толук ишенип туруп, себептер четке кагып салат. Бул тагдыр эми жазылса болду, келет деп. Алма буш озма түш. Бирөөлөр айтат, багымда куттап калып атам. Не кылыш керек, байке эмне кылыш?
Суразаң кеш жатат. Өз себептерди жасабайт да. Бул чынчыл адамдын абалы эмес. Чынчыл адам кой деп кам көрөт. Бир жака учап аткан адам эртең ушундай бир сонун сапарга барасың мындай десе, демеле даярданып, кийимдерин даярдап, жашнакай кылып кам көрүп, керек болсо ушул кечинде бир жака конокко чакырыла турган тамак болсо аяка да барбай уктап калбайын деп кандай? Ал чынчыл адам, ошол жака барам деген адамдын камын көргөн адам ошого даярдыкты көрөт, себептерди жасайт, будильнигин коет. Анан будильник укпай калса дагы бир эки үйүндөн мүчөсүн айтып коет, мени ойготуп коюңуз деп. Көрсөбү чынчыл адам кандай? Ошондой эле бамдатка турам деген адам чынчыл болсо кадимкидей себептерди колго алат. Өзүн колго алат кадимкидей. Анан кайдыгер, бош, чынчыл эмес адам болсоң 5, болбосоң 15, мага баары бир деген эле мамиле. Ал чынчыл адам эмес ал. Ал кайдыгер адам, кызыкпаган адам, өзүнүн тагдырына кош көңүл кылган адам. Анан туруп алып мен тура албай атам го. Карасаң 3тө жаткан. 3кө чейин телефон чукулап, же бир жерде чернеде чайханада отуруп берген. Анан багымдатка тура албай атам деген. Не периште келип ойготсун муну келип. Мындай болбойт. Шариат келгенде көкмө болуп калышат кейбирлер. Дүйнө ишине келгенде тимени акылдуу. О 100 жолу куласа дагы аракеттин ичинде жүрөт. Курган кекиртеги үчүн бүт себептер жасап көрөт. Кой менен чыкпайт экен, окшошпойт окшойт, ачка эле өлүп калайынчы дебейт да. Тамак жеп эле коеюнчу дейт. Карыз колсо да бирөөнөн табат. Себептерди балейдей жасайт, бүт жакка чуркайт. Бияк болбосо тиягын көрөт, тияк болбосо биягын көрөт. Батыш чыгышка кетип калып атат го кыргыздар. Америка, бияк Европа, Аляскага чейин барып атат. Мына ушунун баары себептерин жасашып атат. Ошончо себеп жасайт, ошол бешенесине жазган тагдырдагы өлчөмдү гана жейт. Ошондой болсо да себептерди шундай тынбай кылат. Анан кантип адамдын өзүңдүн келечегиңде бакыт менен бакытсыздыктын ортосунда, караңгылык менен жарыктык, акыйкат менен жалгандын ортосунда, түбөлүк тозок бейиштин ортодо акыретиң болгон кайдыгерликти тыштап коюу. Же бул адам билбейт, же ыйман келтирбейт, же ушунчалык кайдыгер жүрөгү мерес болуп калган. Баары бир. Алла сактасын. Ушул оорунун кесепетинен адам ушинтип өзүн өзү тыштап салат. Жана адам деле алкаш адам, ооруп калган адам иштей алабы? Иштей албайт да, билбейт. Анын көйгөйү оорудан айыгыш керек, анан өзүнө келиш керек, восстановить этет, анан барып өзүнө келип анан иштейт да. Мына ошо жан дүйнөсү адам ооруп калса дагы акыйкат менен жалган, хидаят менен туура жол менен туура эмес жол, намаз эмес, баш оорубайт. Жан дүйнөсү оору, ошон үчүн ага көрүнбөйт. Акыйкатта көрүнбөйт. Мына ошондой мусулман адам себептерди четке какпаш керек, жана ошондой эле жүрөгүн Аллах Тааламга байлаш керек. Мына ошондо ушул экөөнүн себептерди аткаруу менен жүрөгүн Аллахка байлоо менен улантып кетсе, алхамдулилля, жакшылыкта жүрөт. Туугандар, анан бул жерде көп эскерген да, дагы бир нече аяттарды. Ошонун баардыгы натыйжасын караса, ошол эле мисалы бул жерде эскерип атат. Куранда дагы көп мисалдарды эскерген. Баарына токтолбой эле коеюн. Себеби ошол натыйжасын айтып атпайбы, керек болсо мен 1000 аяттарды келтирип берем дейт Ибн Кайым. 1000 аят бар. Адам себептер жасаш керек. Бактылуу болуш үчүн. Бактысыз болуп калганда дагы Аллахтын каршы түшкөнү да адамдар ушул себептерин өздөрү жасашкан деп. Анан булунда Солих пайгамбарды мисалдады. Анын коому ошондой эле Самут коомун мисалдады. Жанагы төөгө тийбегиле, бул Аллах Тааламдын аяты, силерге белгиси, аны өлтүрбөгүлө десе, алар кайра төөнү барып мууздап салды. Не бактысыз боло турган себепти кылышты. Пайгамбарга каршы чыгышты. Тоңмоюндук кылышты. Анан не кылды? Кандай балейге дуушар болушту эртесине. Ошондой эле Самут коому жана төөгө каршылып, ушулардын баарын мисалдап келген. Окуя мурунку тарыхтан адам үлгү алсын, көргүлө. Алар дагы ушундай натыйжага, ушундай абалга эмнеге себеп болду? Бүт өздөрүнүн күнөө себептери, өздөрүнүн амалы себептен ушундай абалга түштү. Биз дагы ошондой абалга түшүп калбайлы. Ошон үчүн силер себептер четке какып салбагыла. Эмне болсо ошол болот, тагдырым тушук болсо ошого туш болом деп. Өзүңөрдү өзүңөр колго алгыла. Ыктыяр бар, мүмкүнчүлүк бар. Тирүүсүңөр азырга чейин мүмкүнчүлүгүңөр бар. Жакшылык да колуңда, жамандык да колуңда. Аны сен өзүң тандайсың деп мисалдап берип атат. Мына алар Аллахтын элчисине тоң моюнду кылып каршы чыкты эле, Аллах Таалам аларды пайгамбарга каршы чыккандыгы үчүн чоң азап менен кептеди дейт. Пайгамбарларды жалганга чыгарды эле, аларды Аллах Таалам жер менен жексен кылды дейт.
ачуусга тийди эле алардан өч алдык дейт. Капыр болушту эле алар болсо мына ошондой бузукулукка жетишине өздөрү себеп болду, өздөрүнүн амалдары себеп болду деп. Анан жакшылыктарды дейсиз. Юсари она фил хайрат ва ядуна рагабау. Алар жакшылыктарда умтулчу эле. Үмүт менен, коркуу менен, жакшылыкка жетүү менен. Мына ушул нерсе себеп болду. Эмнеге себеп болду? Жакшылыкка жетишке. Аракеттин үстүндө жүрдү деп. Ушунун бардыгын Ибн Кайым рахмахулло эскерди. Нух пайгамбардын коомуна айтып атат мисалы. Алар жаман коом болушту. Пайгамбарга жалганга чыгарышты. Нух пайгамбарга баш ийбеди эле. Фагракнахум ажмай. Алардын бардыгын биз сууга чөктүрүп өлтүрдүк дейт Аллах. Сууга чөгүп өлүшүнө жөн эле жашынак болуп төрөлүп өсүп эле келсе эле топон суу болуп өлүп калдыбы? Жок. Капырчылык кылгандыгыны, пайгамбарга каршы чыккандыгынан топон суу каптап, сууга чөңүп өлүштү. Мына ошондой эле пайгамбарды эгерде намаз окуп Аллах Тааламды токчулукта эстеп жүрбөгөндө жанагы жаныбардын ичинде кыямат кайымга чейин калып калмак деп. Ошо куткарылышына эмне себеп болуптур? Курсагы ток тынчтыкта жүргөндө Аллахты эстеп намаз окуп жүргөндүгү себеп болду дейт. Эгер андай себептерди адам аткарбаганда кыямат кайым болгончо ошол кит ичинде калып калмак дейт. Ошол жаныбардын ичинен чыгып аман калышына себеп Аллах Тааламга кургак жерде жүргөндө, токчулукта, тынчтыкта жүргөндө сыйынып жүргөнү себеп болду дейт. Көп себеп дагы. Мунун бардыгын мен эскербей эле коеюн айрымдарыңа. Эң негизи түшүнсөңүздөр болду. Аллах Таалам баарыбызга туура түшүнүк берсин. Акыйкаттай кылып көргөзүүгө, ошону бекем карманууга Аллах Таалам жардам берсин. Жалганды жалгандай, адашууну адашуудай, бидатты бидаттай көргөзүп, ошол нерседен оолак болууга насип кылсын. Билген дерибизге амал кылууга Аллахым жардам берсин. Өзүнө шүгүр кылууга, чырайлуу ибадат кылууга, жакшы амалдарды аткарууга, жаман амалдарды таштоого Аллах Таалам бизге тауфик, ийгилик, жеңилдик берсин. Саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин.